Урматтуу кыргыз элим, мына биздин кайрылып атканыбыз себеби жаштардын атынан келдим. Мен да мына 3-4 күндөн бери мына Facebooktарда интернет ачсаң эле ошол Азимбек Бекназаров деп ошол биздин батырыбыз Камчыбек Кыдыршаевич асылып атыптыр да. Мен ошол июньский событияны 3 күн ушул Жалал Абадта болгондо катышкан катары көзүм менен көргөн нерсени чындыктын баарын айтып берейин да. Ошол себептен келдим атайын. Себеби мындай калды. Ал тополоң башталгандан баштап ошо элдер чогулуп, балдар чогулуп үйүлгөн жерлерде постоянно мен көрүп аттым. Камчы мына биз менен тең туш, биздин жаныбызда, биздин катарыбызда жүрдү. Койгула, эмоция берилбегиле, алдырбагыла, андай кылбагыла, акысыздык кылбагыла, даже керек болсо мародерствону ham тыйып жүрдү да ушу 3 күн катар. Ошонун жанында мисалы үчүн мен тааныганда ушу Жеңиш Токторбаев да биз менен чогуу жүргөн. Мен ошол кезде Азимбек Бекназаровду 3 күн жүргөн болсом, 3 күн ичинде бир да көргөн жокмун. Буну көргөнүн бир Сузакта бир бажамдын карындашы калып кетип, ошол жерде өзбектен арасында калганда ушул Азимбек Бекназаровда барыптыр дагы ошолорду алып чыгып кеткен эмес, керек болсочу. Алып чыгып кетпестен ошону менин бажам мага звонить этип, досум эпте бирдеме кылып мен карындашым алып чыгып берле дегенде, мына ушу Камчыбек Кыдыршаевтерге ушуларга кайрылган ушулардын жардамы менен алып чыгып келгенбиз. Андан сырткары мынакей 10 башталды. Мына Ленин көчөдө жүрдүк. Ал күнү да түнү балдар топтолгон кезде ошол жерде да Камчыбек Кыдыршаевич эч качан андай жалга барбагыла, атпагыла, өлтүрбөгүлө, тиги өртөбөгүлө, сындырбагыла, талкалабагыла, акыл эсиңер бололу деп мына жаштардын баарын кармап түнү күнү биз менен чогуу жүргөн. Эртеси 11-число күнү 11-inde Кургойдо чогулуп, ал жерде да өтө миңдеген бажаш балдар келип чогулганбыз. Ошондо группага бөлүнүп дарайлыктарды кылып ушунчалык ачуу калды. Биз дагы малам кылып атабыз баа жерде. Канча жарандарыбыз сампада өлгөндөрү угуп алып туруп, өзүбүз баа шок абалда өтө катуу неме турганбыз. Ошондо да ушулар бизге дем күч берип, койгула деген сөздөрү менен гана айтып отурганда жакшылык жактарын. Ошондо биз Горбайнсага келгенде, Горбайнсада анча атышуу болгон. Ошол жерде жоготуу болду. Ошол кезде вертолет келип туруп мына курорт үстүнө конду. Бул менде ошондо түшүнүгүм, оюм, менин оюм кетти. Азимбек Бекназаров элдин алдында ошондо Кургойго келип, же болбосо мына Ленин көчөдө балдар талпа жүргөнүндө 500 миңдей адамдар жүргөн. Ошондо элдин алдына келип туруп, Камчыбек Кыдыршаевичке окшоп, же Жеңиш Токторбаевге окшоп туруп, мондай элди токтоткула, мындай кылгыла деп бир жакшы айтыш керек болчу. Мен бул кишилерди Бекназаров ошол мурунду урматтуу да айтчу элем. Ал сиз урматсыз болуп калгансыз. Сизге ошондон 1-2 саясатчы бар. Мен ал силерди көргөндө жек көрүм келип кетет. Силер качанкы какпаш элди гана чабыштырып, ортодон содалашып, акча кылышты гана максатын көздөп жүрөсүңөр. Ошол кезде дагы керек болсо, ошол Тайкожону алып чыгып, вертолетке салып, Кадыржан Батыровду алып кетип, силер ачыктан ачык содалашкан анча-мынча немеңер укканбыз сөзүңөрдү, кандай сүйлөшкөнсүңөр, Батыров менен кандай сүйлөшкөнсүңөр, Атамбаев Батыров менен кандай сүйлөшкөн. Если жертва не будет деп Кадыржан Батыр сүйлөгөн сөздөрдөн уккан мен дисктен. Если жертва не будет, победа болбойт, биз үчүн болбойт, кечирип коюңуз деген сөздөрдө сиз барсыз арасында керек болсо. Отунбайыңыз да бар. Биз карапайым эл эчтекени билбейт же булар сабатсыз деп ойлобоңуз. Урматсыз Азимбек Бекназаров, жашыңыз бир кыйла барып калдыңыз. Качан болсо бөлүнүп, сасып, каерде бир жерден чыга калып, чирип кеткен дарыбыз менен коонго окшоп же бадерге окшоп чыгасыңар. Эми кезеңер келди, жашыңар жетти. Андан көрүшү жигиттерге акылыңарды айтып, намысына да намды кошуп, духун көтөрүп, кыргыз элин алдыга жылдырбайсыңарбы? Эми мына 2 жылдан бери, 3 жылдан бери кичине бир жылыш болуп, айлыктар көтөрүлүп, пенсиялар көтөрүлүп, элдер кичине бир нормалдуу жашоого келип атканда, дагы эмнени ойлоп таап атасың? Эмнени дагы кайсы кызмат керек? Сен жана бир аксакал киши айтып атат, бирөөгө жапайса же башка советник болбойсуң. Сен советник болбой эле кой, мен сенсиретип айтам. Урматсыз Бекназаров, сизге окшогон, сага окшогон совет сагышкандар көбөйгөндүн айынан бузукулар көбөйүп түштүктө, основной ош менен Жалал Абадта жакшы нерсе болбой атат. Эл бөлүнүп, жарылып, талашып атат, тытышып кетип атат кээ бирде. Токтотпойсуңар, бирикпейсиңерби, колдобойсуңар бири-бириңе. Башка мамлекеттер карап турат бизди. Кыргыз эмне болуп атат деп. Кантип атат, Жалал Абад менен оштоп атат. Бизди күтүп атат. Ушулар бирдеме болуп кетсе да бирдеме пайдаланып калайлы деп. Биз коркуп турабыз, жетет бизге Украинадан согуш азыр. Ойлонуп атабыз, бала чакабызды ойлоп атабыз. Андан көрсө жаштарды ойлобойсуңарбы? Бирикпейсиңерби? Эмне сиздин аркаңыз атышып атат? Бул Камчыбек Кыдыршаевич бул наамга 100 эсе татыктуу. Жалал Абадта жүрдү күнү түнү, Ошто жүрдү күнү түнү. Адамдын тагдыры мына сымкаттык бала өлүп кетти. Бир эле ок менен адам тынчыйт, 1 секундта.
Ол ушаға көкөрөң қойып қойды. Кимиң чыктың? Мен сізді көрген жоқпын, көзім көр болсын, көрген жоқпын мен. Жиппенен келдіңер, 2 жиппен. Қачып уды қардыңар. Елдің алдына баралар қачып жүрдіңер. Еркін сүйлей албадыңар. Сілер содалашып аттыңар ачығылы. Бізді гәңгер же бір дабдырды ойлап оғыла. Саватсызды ойлап оғыла. Баштан көп нәрсе өткөрген жигиттердің бірін мен даған. Сізге айтып қойын ескертіп. Әуіріңіз, немеңіз бары, намыз немеңіз барда, тоқтатыңыз. Мұндай сасық сөздерді көбірек тарқатпаңыз. Ел сізді сыйлабайды. Урматсыз деп айтады бетіңізге азыркы жаштар. Себебі ушуға чейин ушунча элди кыйнап келген силерсиңер. Да бирөөкөң барсаң атың атабайлы коюн. Бирөөң азыр чет мамлекетте пашалап жүрөсүң, бирөөңөр да какилдеп жүрөсүң сагызгам болуп. Түшүндүрүп коюн сизге, угуп коюңуз болуп туруп, үчөөң барсың, үчөөң. Мен немемде, пушкамда. Шол, рахмат, кулаксаңыз. Андан кийин түндүктүктөр, туугандар, айнанайындар, муну окшогондорго ишенбегиле. Түштүктө мына ошондойду көргөн катары айтып коем мына аркамда аксакалдар, көк сакалдар турат. Аксакалдар сырттан карап турса керек, аралашып жүргөн жигиттердин бирими мен көзүм менен көргөм, чындыкты айтып атам. Буларга ишенбеңиздер. Буларга ток акча керек, питизовочный гостиница жатыш керек, баласын үйлөш керек, алегенде крутой жерде машиналарды миниш керек. Жана аксакал туура айтты. Бакиев эч белатын көтөрүп кеткен жок, ушулар көтөрүп кеткен бардыгын. Эл билет. Элденге буларды урматтуу Зулушев прокурор, сизге кайрылабыз. Тез арада өзүнө иш козгоп, ачып бериңиз. Канча адам эмгичекте өлгөн балдардын неме дайыны жок, табылбай жүрөт. Көп балдар табыла элек. Жок, дайынсыз. Инвалид болгондор жатат. Үйүндө өлүп калган балдары бар мына бизде Тагирайптан 3 өлгөн. Алар эч ким караган жок. Балдары жетим бойдон калды. Мен да мына сәл немерак жаным чыккан үчүн келип атам. Ишенбеңиздер мындай сасык оножо Бекназаров ошондо 3-4төн ишенбеңиздер. Камчыбек Кыдыршаев менен эл Камчыбек Кыдыршаев, Садыр Жапаровтар менен чогубуз биз ар дайым. Өлсө өлүп берер, жаныбыз берем мен, жаным берем. Менде да 100 та тууганым бар. Ушулар менен мен.